Кандайсыңар, достор? Мен Жаныбек Абидетегин. Бүгүн кылычсыз самурай китеби жөнүндө айтып берем. Кылычсыз самурай. Эмне үчүн биз кыргыз окурмандары, кыргыз жаштары бул китепти окушубуз керек? Анткени 16-кылымда жашаган Жапониянын легендарлуу жол башчысы Тойотоми Хидеёшинин лидерлик сырлары биздин Айкөл Манас атабыздын лидерлик сырларына аябагандай окшош. Айкөл Манас убагында кулалы таптап куш кылдым, курама жыйып, журт кылдым деп кыргыз элин жыйнаган. Мына 16-кылымда жашаган Тойотоми Хидеёши Жапон элин жыйнап бир мамлекетке айландырган. Силер таң калышыңар мүмкүн. Жапондор өздөрү тегерегин суу каптаган бир аралда жашаса, ал жерде бир эле эл жашаса Жапон деген. Анан кантип анан бир эл боло албай, бир мамлекет боло албай жүрүшөт деп ойлошуңар мүмкүн. Албетте, убагында жапондор дагы уруу-урууга бөлүнүп, бириге албай, уруу-уруу ортосунда ар кандай чабыштар болуп, кыйналып жашап келишкен. Мына ошол элди бириктирген бул Тойотоми Хидеёши. Баса, мунун аты Хидеёши эмес, Хидеёши. Муну туура айтышыбыз керек, достор. Анан бул кылычсыз самурай бүгүнкү күндө аябагандай актуалдуу китептердин бири болуп саналат. Эмне үчүн дегенде, ошол Тойотоми Хидеёшинин сырлары бүгүнкү өсүп келаткан ар бир жаш муунга алардын лидер болуусуна жардам бере ала турган аябагандай сонун осуяттар. Эми, достор, мен силерге Тойотоми Хидеёшинин, башкача айтканда кылычсыз самурай байкебиздин осуяттарын окуп берейин. Албетте, жашоодо жолдуулукта маанилүү, бирок максат коюу, жана ага жетүүгө жан үрөп аракет кылуу андан да маанилүү. Бийликке жетүү бул бир. Эң маанилүүсү ага жеткенден кийин тең салмактуулукту сактай билүү. Элди башкара алган күчтүү, бирок өзүн башкара алган кудуреттүү. Кызматка жолдоочуларды гана эмес, өзүңөрдөй лидерлерди да алгыла. Мыкты лидер жеке өзүнүн эмес, командасынын мыктылыгын көрсөтүүгө умтулат. Чыныгы лидердин иш-аракети адил ахлактык принциптерге негизделет. Ар бир адам күчтүү жана алсыз жактарга ээ экендиги талашсыз. Андыктан лидер үчүн адамдардын күчтүү жактарын таанып билүү жана аларды мактай билүү аябагандай маанилүү. Мактоо бир тыйын турбайт, ал бекер. Бирок анын берген натыйжасы баа жеткис. Ишеним сатылып алынбайт, ага ээ болуу керек. Бирөөнүн ишенимине ээ болуу үчүн алгач ага ишеним көрсөткүлө. Алгандан мурун бергенди билгиле. Чоң болбой, лидер болгула. Өзүнүн жеке кызыкчылыгын көздөгөн лидер акыры жеңилери белгилүү иш. Өздөрүн башкаларга арнай билгендер, өзүнүн элине арнай билгендер гана лидер болууга татыктуу. Мына, достор, чыныгы лидердин осуяттары, чыныгы лидердин сырлары мына ушунда. Достор, кылычсыз самурай китебин окууну баарыңарга сунуштайм. Анткени бир менеджмент деген илимде Жапон менеджменти деген өзүнчө бир илим бар. Кичинекей бир илим бар. Жапон бул жөн эл эмес. Жапон элинен чыккан Тойотоми Хидеёши дагы өзүнчө жөнөкөй бир лидер эмес. Анын лидерлик сырларын биз баарыбыз билсек, баарыбыз үйрөнсөк, зыянынан пайдасы көп демекчимин. Ошондуктан кылычсыз самурай китебин окуйлуу жана башка китептерди окуйлуу. Менин видеолорумда башка китептер жөнүндө айтып берем. Андыктан көрүшкөнчө. 1, 2, 3.
Китептер берген күч. Достор, каналыма жазылсаңар, китептер менен чогум ашкабыз.